Жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана боорукер Аллах Тааланын исминен баштап, урматтуу мекендештерим, баарыңарга Аллах Тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, ма мин маликин мукаррабин, бир да Аллах Таалага эң жакын болгон периште, ал Жабраил, Микаил, Исрафил, илля алардын кыяматтагы сөзү: Я Раб, саллим, саллим. Аллахым, кыяматтын азабыдан, коркунучудан мен аман болоюн дейт экен. Алланын вахисин алып келген. Жабраил алейхиссалам кыяматтын азабын, коркунучун көргөн кезде: Аллахым, мен аман болсом болду, башка махлук менен эч бир ишим жок дейт экен. Исрафил алейхиссалам да ошондой, Микаил алейхиссалам да ошондой. Малакил маут биздин элде көп, Азраил алейхиссалам дейт. Бунун да маселеси ушундай экен. Вала мин набийин мурсалин, жөнөтүлгөн пайгамбарлар адам атадан тартып, пайгамбарлардын атасы болгон Абул Амбия Ибрахим алейхиссалам кыяматтын азабын көргөн кезде: Я Раб, ла асалука ан ибни Исмаил, уулум Исмаилдин аманчылыгын тилебеймин, мен аман болсом болду, Исмаил эмне болсо болсун дейт экен. Муса Калимулла, Аллах Таала менен туурадан туура сүйлөшкөн Муса пайгамбар: Я Раб, ла асалука ан ахи Харун, бир тууган агам Харундун амандыгын тилебеймин, Я Раб, саллим, саллим, Аллахым мени саламат кыл, аман кыл дейт экен. Иса алейхиссалам, атасыз энеден төрөлгөн, Аллахнын кудурети мужизасы болгон Мариямул Батул энебиздин баласы Иса алейхиссалам: Я Раб, ла асалука ан умми Мариям, энем Мариямдын амандыгын сенден тилебеймин, мен аман болоюн дейт экен. Ликулли имриин минхум яума изин ша'ну югних, ал күн ар бир адамдын башына түшкөн түйшүк өзү менен өзү алек. 9 ай курсагында көтөргөн, 2 жыл эмизген, алпеште өстүргөн, энелерди балдары көргөн кезде: Ияка анни, менден алыс болгон дейт экен. Сага бере турган соом жок дейт. Балам, эмиздим, чоңойттум, ак сүтүмдү бердим, төрөдүм. Жок эне, мен өзүм алекмин, кой, мага жакындаба дейт экен. Белиндеги, колундагы күчүн арнаган ата келип: Балам, бир сооң барбы дейт. Атаны да тааныбай калат экенсиз. Атанан да качат. Яума яфиррул мар'у мин ахи, ал күн агайынынан качып калат экен. Куранда биринчи агайынын айтат. Эмне үчүн? Ата кары, атадан жардам сурай албайсыз. Агайынысынан качып калат экен. Ошондой күнү жападан жалгыз. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер пайгамбарга бир салават, саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Миражга 7-чи асманга көтөрүлгөн кезде бейишти көрдү, дозокту көрдү, азапты көрдү. Бардыгын көргөн жападан жалгыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кыяматта мындай дейт экен: Я Раб, уммати, Я Раб, уммати, Раббым, үмметим аман болсун, үмметим аман болсун дейт. Күндөрдүн биринде сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ботодой боздоп ыйлап жатса, Жабраил алейхиссалам келип: Ма юбкике я Мухаммад, Мухаммад, эмне ыйлайсың дейт. Уммати дейт. Үмметимди ойлоп ыйлап жатам. Үмметимдин акыбалы кандай болот экен дейт. Жабраил алейхиссалам: Аллах Таала сага салам айтты. Аллахнын аманаты мага, мен сага жеткизейин. Аллах мындай деди: Я Мухаммад, инна санурдика фи умматик. Сени үмметиңди разы кылам, ыйлаба деди дейт Аллах. Мухаммад алейхиссалам: Раббым, эгер менин үмметим бирөөсү дозокко түшсө, мен разы болбойм дейт. Ошондой бизди көрбөстөн ыйлаган пайгамбардын үммөтү. Biz urmatlı Müslüman bir tuğan, bugün
Ümmetim деген пайғамбарға ыйладықпы? Biz de ошондой пайғамбарды жақшы көрдікпі? Көре алдықпы?